Азыркы биз турган Зулхиджа айынын башталышынан тартып, биз бүгүн экинчи күнүндө турабыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Ушул айдын башталышынан тартып, Курман айт күнү бар го. Курман айт күнүнөн кийинки 3 күндө ташрик күндөрү деп коебуз. Ошол ташрик күндөрүнүн асыр убагына чейин, асыр намазынын убагына чейин зикирлердин арасынан 3 зикирди көп айтышыбыз керек. Ар кандай орундарда. Эркектер үнүбүздү чыгарып, үнүбүздү көтөрүп көп айтышыбыз керек. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде эмне көп айтканга үндөгөн жана ошондой эле сахабалар дагы ушундай амал кылган. Кээ бир сахабалардан келгендей, алар бул күндөрү азыркы биз эскере турган зикирлердин арасынан 3 зикирди үндөрүн чыгарып айтышат эле. Базарга барып үндөрүн бийик көтөрүп айтат эле. Анан башкалар дагы угуп, алар сыяктуу болуп, алар дагы айтышат эле. Ар кимибиз үнүбүздү көтөрүп, өзүбүзчө көп айтышыбыз керек. Ал эми аялдар болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, үнүн чыгарбайт, ичинен эле айтат. Үнүн сыртка чыгарбай эле ичинен эле айтат. Бул эмне экен, урматтуу мусулман бир туугандар? Ушул күндөрдө зикирлердин арасынан көп айтыла турган зикирдин 3 түрү. Эч бир убакытка, эч бир орунга чектелбейт. Жана ошондой эле сиздин даратыңыз бар болобу, жок болобу айырмасы жок, айта бересиз. Дараты жок деле айта бересиз. Кандай орунда жолдо кетип атып, машинаңызды айдап баратып, же болбосо үйүңүздө отуруп, кыскасы кандай орунда болбоңуз, ушул 3 зикирди үнүңүздү чыгарып көп айта бересиз. Ал эми Арафа күнүнөн тартып, иншалла, Арафа күнүнүн багымдат намазынан тартып, бул ошол намаздардан кийин дагы айтылат. Парыз намаздардан кийин. Ошол багымдат намазынан, ошол Арафа күнүнүн багымдат намазынан башталып, ошол ташрик күнүнүн 3-чү күнүнүн асыр намазына чейин намаздардан кийин дагы айтылат. Жана ошондой эле ошол күндөрдө деле намаздардан кийин дагы айтылат и башка ар кандай абалдарда дагы айтыла берет. Ал кайсыл? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах, валлаху акбар, валиллахил хамд. Такбир, тахлил, тахмид. Аллаху акбар маанисин билебиз. Аллахты улуулайбыз. Аллах улуу зат, Аллах чоң улуу зат деп Аллахты аруулайбыз. Биринчи бөлүгү такбир. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо, экинчи зикир, 3 зикир деп айттык да. Экинчиси болсо, бул ат-тахлил, таухид келимеси. Ла илаха иллаллах. Аллахтын жалгыздыгын даңазалаган. Аллахты жалгыздоону талап кылган тахлил келимеси, ла илаха иллаллах, ыйман келимеси, таухид келимеси. Ал эми 3-чү бөлүгү, 3-чү зикир ат-тахмид валиллахил хамд. Аллахка мактоо айтабыз. Биринчи бөлүгүндө Аллахты улуулайбыз, экинчисинде болсо Аллахтын жалгыздыгын даңазалайбыз, ал эми 3-чү бөлүгү болсо Аллахка мактоо айтабыз. Ушул 3 түрлүү зикир. Айтканыбыздай, ушинтип азыркы мен эскергендей, башка дагы варианттары келген, бирок ушинтип айтсаңыз дагы болот. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, валлаху акбар, валиллахил хамд. Ушинтип, ушул тартип менен үнүңүздү чыгарып, ар кандай орундарда, жогоруда эскергенибиздей, көп айта бересиз. Жакындарыңызга дагы айтыңыз, алар дагы айтып калсын. Бир такбир, бир тахлил айтса дагы, иншалла, сиз дагы шериктеш болосуз. Ошон үчүн жакындарга дагы эскертели, балдарыбызга бүт мусулман бир туугандарга айтып эскертели. Аллах таала баарыбызга тауфик берсин.